63 жаштагы Белеков Мамытбек 10 жылдан бери боор оорусу менен жабыркап келет. Анын 5 жылдан бери барбаган ооруканасы, ичпеген дарысы калган эмес. Ага тез арада операция жасалышы керек. Антпесе оорусу ого бетер күчөп, денеси саргарып, алсырап баратат. Мен 10 жылдан бери ооруйм, бирок акыркы 5 жылдан бери дараланып жүрөм. Анан азыр медицинада бардык лечение кыла тургандарын алып бүттүм. Ошо боорду акыркы мүмкүнчүлүк эми алмаштырганга деп айтып атышат. Ошого кайрымдуу элдерден жардам сурайм. Абалыңыз кандай? Кечиндеси кыйналып атасызбы? Азырынча абалым жакшы эле. Бирок күндөн күнгө кыйналып баратам. Тамак ичкендер мурункуга караганда жакшы болбой калды. Саараларым, денем саргарып кетти. Ошондук үчүн канчалык мүмкүн болсо, кайрымдуу элдин жардам бере турган болсо, ошо канчалык тезирээк алмаштырсам, ошончолук жакшы болот деп айтып атышат. Мына Индиядан врачтар аркылуу сүйлөштүк, кайрымдуу фонддор аркылуу сүйлөштүк. Ошолор жардам беребиз деп атышат. Ошол акыркы мүмкүнчүлүк болуп атат. Жубайы Аматова Жыпар жолдошунун ден соолугуна кабатыр болуп, коомчулуктан жардам сурайт. Ал эми мекендешибиз Мамытбектин Индияда жасала турчу операциясына $30,000 кем эмес каражат керек. Мындай чоң суммадагы акчаны табуу бул үй бүлө үчүн өтө оор. Менде ушу элге деле жардамын аябай ушунгө чейин колунан келген жакшылыгын, колунан келген ишин жасап жүрдү эле. Эми өзү минтип карайлап жатып калбады. Ошон үчүн элге кайрылышка аргасыз болуп атабыз. Чындыгында мындай болот деп күткөн деле эмес, эч ким ойлобойт экен башыңа келгенде. Айланып кеткенде анан көп нерсени түшүнөт экенсиң да. Ошо элден суранганыбыз колунан келген жардамын аябасын деп эле ошодон отурабыз да азыркы күндөчү. Урматтуу калайык калк, Мамытбектин жакшырып кетишине себепкер болуп, колдон келген жардамыңызды аябаңыз. Көп түкүрсө көл болот дегенде 5 сомдон 10 сомдон болсо дагы кол кабыш кылыңыз. Эмне кылышыбызды билбей башыбыз айланып эле туруп калды эле. Анан ошо жана жүзүмдөргө жардам бергендерди күйөөсүнөн угуп, анан кийин мен ошол кайрымдуулук фонд экен, Азамат Байматов деген жигит жетектейт экен. Айлам кеткенде ошо жигитке чейин барып келдим. Анан алар колдон келген жардамды аябайбыз деп жакшы эле айтып, көмөктөрүн көрсөткөнгө даяр турушат. Болгону ошо кандай кылып барганды билбей аттык эле ошолор бизге жакшы жол көрсөтүп коюшту да. Чынында ушундай кайрымдуу фонд болуп, ушундай адамдардын баары жакшы экен, көбү түшүнбөй билбей карайлап калат экенбиз да. Азыр эми көчөгүн ошо эсептеп бардык, мындай болуш керек деп, бир $30,000 ошо врачтарга бериш керек экен, операцияга алмаштырганга, боорду алмаштырганга депчи. Андан кийин ошо калган немесин ошо жерден мен операция болгондон кийинкиге карап туруп айтылат экен негизинен. Мен ошондой деп түшүндүм да. $30,000 кем эмес, ошо биринчи эмеге этаптагы операцияны боорду алмаштырганга керек экен. Андан кийинкисин ошо күтүп атабыз, эми дагы айтылат дедим. Алар уже көчө эле, мен барганда эле врачтар менен сүйлөшпөйүн ананча. Буга чейин да жөнөтүшкөн экен, мен дагы окудум эле. Ошол жөнөткөн врачтар менен сүйлөшүп, кагаздарын, мен алып барган кагаздарды алар жөнөтүп, жообун күтүп, алар ошо билдирүүнү берет экен, бизге кабарлап тура турган болушту да.